кошумча эмелердин баарын угатып, разборлордун баарын угатып, өзүм даже кайсы эме бирөө микрофонун эметип алды окшойт, күйгүзүп алды окшойт. Кайсы суроомду берерим, бирок биринчи ошо пландап аткан суроомду эле кайра көп нерсени түшүндүм ушу разборлордон. Бирок биринчи эле суроомду бере берейинчи. Менин деген финансовое положение постоянно меники деген мындай болуп атат. Биз айткан күйөөм, например, мени алдап, чоң акча алып качып кетет. Передавать Канча этет да. жаштасыз? Канча жаштасыз? Мен 62 жаштамын. Айта бериңиз. 62 жаштамын. Анан ошондон бери финансовый эмеден кичине акча чогултуп эле бир нерсеге жетейин десем, жете албайм да. Кайра эле бирөө алып кетет акчамдычы. Дагы бир адам алдап кетет, дагы бир адам алдап кетет. Ушинтип тяжелый ситуация болуп атканда адамдарга жардам берейин десем эле, ошо акчам кайра келбейт да өзүмөчү. Анан на этой почве, финансовой почве, мы с мужем разведены. Ошо илгери эле ажырашканбыз. Анан эми менин судьбамды кызым повторять этип атат, улуу кызымчы. Аныкы точно такая же ситуация. Эки кызым менен ал дагы ажырашып кетти, кызымчы. Анан ошол себептен мен өзүмдү аябай талдашым керек болуп атат да. Эмне себептен? Эмне практика жасадыңыз? Практикалардын көбүн эле жасап атам. Кечээ жана бактылуулукту жасап атыппы, бир нерсе практикаларды жасап атсам эле, у меня чувство вины деген эмелер чыгып атат да менденчи. Же ошол преобладающийби билбейм. Кечээ жасап атсам мага деген мындай чыкты да, ата энемдин астында дагы эле калып ошондой күнөөм бар экен да. Мен өзүм бөлдүк болуп, мен убагында Ошко турмушка чыккам да, өзгөгө. Ошондо менин ата энем экөө тең, апам да атам да экөө тең тикесинен тик туруп против болушкан да, айтчы. Анан туугандарыбыз эптеп көндүргөн карындаштар барып, эжелеримчи. Кызыңар кака кетти десе, кантесиңер, кудаларды принимать эткиле, давайте экөө жашасын тиги бу депчи. Бирок баары эле ажырашып кетпедикпи? Кечээ аябай ошондой күнөө эмесмин да, кечээ ошол чыкты да өзүмөнчү. Сизди постоянно алдап кетишет, кыздарыңызды да алдап кетип атышат. Өзүмдү күнөөлүү деп эсептеген эмесмин, ушунчалык. Кызым дагы ошондой болду да, күйөө балам дагы бууз бүт баарын алып туруп, анан кредиттин кызыма төлөтүп коюш керек да. А менин күйөөм да чоң акчаны алып кетип, анан мен үйүмдү сатып, кичинерээк үй алып, ошонун карыздарын төлөгөм да. Ошондой эмелер повтор болуп атат да, повтор судьбасындачы. Мен практикалардычы заткан көп жасай албай атам да, мындай бир экиден бир жолдан эле жасап калып атам да, үлгүрүп. Жолдошуңуздун аркасынан ким чыкты? Жолдошумдун аркасынан апам чыккандай болуп атат да. Ким? Апам. Апам? Эмне деп чыкты? Мамам. Билбейм, ошо ким чыгат аркасынан карагыла дегенде ошондо апам чыккандай болуп атат да. Ошол убакта кандай ис айтып келди сизге? Апам деген ошо мындай оштукка тийип аласың дегендей ушундай бир эмеси, жанагы недовольный лицосу чыгып атат да кайра эле. Ошондо анан күнөөлүү сезимдер чыкты. Ошондон күнөөлүү. Оштуктарды мынча жаман көрөсүңөр, мен оштук болом, мен сыймыктанам деп. Оштук болгондо өлө сыймыктанам мен. Эме деген менин атам деген жалгыз кызымын да, анан жалаң эркектер да, эркек балдар. 5 бир тууган эркек, анан мен жалгыз кызмын. Анан ал биздин кыргыздардын эле өздөрүнүн эле кызым ошко тийип кетти деп придумывать эткен эле жомок. Убагында ушундай каршы чыгышканда элечү. Биз экөөбүз деген окуп жүрүп табышканбыз да.
Ой, gep эже оштукта эмес, gep вообще башка жакта. Ооба да. Ал просто шылтоо. Бирок ошондой эме калып калыптыр да. Менде какой-то сезим калып калыптыр да, ошондой экөө тең против болуп эметкеничи. Да, ошону айынан бизде Ошо канчалаган калып калыптыр. адамдар жабыркап атат да. İşteyizби, даярсызбы? Терең дем алып, диета кылыңыз. Диета кылыңыз, терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Өзүңүзгө жаккан жерде туруңузчу. Өзүңүзгө жаккан жерде туруңуз. Өзүңүзгө жаккан жерге барыңыз. Бардыңызбы? Бардым. Каякта турасыз? Көздүн жээгинде. Айланаңызды караңыз, ким бар? Бир адам турат. Ал адам ким? Аябай ошо адамдан коркуп атам. Неге? Билбейм, калчылдап колдорум титире баштады. Хорошо, караңызчы ал адамды. Эркек адам экен. Менин жолдошум окшойт. Не деп айткыңыз келип атат? Не деп айткыңыз келип жолдошуңузга? Ой, мындай иштерге сагын, эмне мажбур болдуң? Ошонча жаман иштерди жасаганга эмне мажбур болдуң сен? Эмнеге мындай кылдың? Үй бүлөңдү таштап, качып. Ошо акчалар үй бүлөңөн өйдө болуп кеттиби? Балдарыңан барынан. Эмне үчүн үй бүлөңдү сактап калган жоксуң? Ай, балдарың сени ушунча күччү го.
жоқ. Просто сөз жоқ та, саған айта тұрған сөздерім бары түгенді уже, түгенген. Күнөлүп атасыз, э? Ыйлабай да қалдым эле. Күнөлүп атасыз. Üçüncü figurаны көрүңүзчү. Дагы бирөбү? Дагы бир фигура келди, аял. Аялдын фигурасы. Ары бери эле ойсоңду басып атат ал. Тынч бир жерге турбай. Ал кайсы аял, ким ал? Ал аялыбычы? Аялыго дейм, мындай жашыраак көрүнүп атат да. 4-cü. Дагы бир фигура. 4-cüsü болуп кеттиби, э? Экөөнү эле көрүп атам го. 4-cü figurаны көргөнгө аракет кылыңыз. Эркек. Фигура мага ким? Эркекпи? Кемпир сыяктуу го дейм, э? Кемпир окшойт. Кемпир? Эметип бүкүрөйүп басып атат да. Ким ал кемпир сизге? Ушинтибирөөк басчы да, кайненем. Не деп айткыңыз келди? Кайненем. Апа, эмнеге балаңызды тототуп койгон жоксуз, апа? Ай, апа. Ары карап атат да, апа. 5-ci figuraçı? Колдорум баары уктап. 5-ci figurаны сезиңизчи.
да аял окшойт. Апам, Kim? апам. Hı. Hı. Апаңызға қандай сезім пайда болды? Апама ештеңе дегім келбейлі. Мен деген қолдорум бүт уктап қалды да, алакандарым бүт, пальчиктерим бүт. Hı. Апаңызға, жолдошуңузга, кайненеңизге айткан сөздөрдү айтыңыз. Апама айтайынбы? Hı. Апа, апа кебай, апа, мени карап коюңузчу, апа. Алтыным апам, апа. Күйөөңүз менен кайненеңизге айткан сөздөрдү апаңызга айтыңыз. Эмне үчүн мага мени таштап кетти, апа? Эмне үчүн ушундай ишке барды? Эмне үчүн алдап кетти? Эмне үчүн акчаны алып туруп үй бүлөмдү бакканга бизнеске керек деп туруп? Эч кимди күнөөлөбөңүз. Болду. Күнөөлөп атасыз күйөөңүздү, күнөөлөбөңүз. Күйөөңүзгө претензия кылган претензияны апаңызга айтыңыз. Күйөөңүздү кайненеңизге айткан претензияны күйөөңүзгө айтыңыз, апаңызга айтыңыз. Апа, эмне үчүн мени менен ушундай поступок Жок, жасады? туура эмес. Жок, мындай айтпайсыз. Кантип айтам? Сизди күйөөңүз акчаңызды алдап кетип атпайбы? Ооба. Кайненеңиз аны токтотпой жатат да. Эми ойлонуп көрүңүз. Кайсы убакта сизди апаңыз же жакын туугандарыңыз же кичинекей кезиңизде сиз кимге өзүңүзгө тиешелүү нерсени колуңуздан алдырдыңыз эле? Мисалы, оюнчугуңузду, например, кызым, бул сеники эмес, бер буга деп колуңуздан бирөө алып салганда капа болгон ситуация болушу мүмкүн. Сиздин колуңуздан ким сизге тиешелүү нерсени алып салган? Сизге ыйгарган эмес. Апаңызбы же атаңызбы? Жок, мындай болгонда биз кичинекей чагыбызда менин бир инимди эми менин атенем атамдын агасына берип коюшканда, мен ошондо ыйлагам да, эмне үчүн менин инимди бересиңер депчи. Эмне үчүн берип салдыңар? Менин деген эки канатым болчу, эмне үчүн менин инимди бересиңер? Апаңызга ошолорду айтыңыз. Апа, эмнеге менин инимди берип салдыңар? Кайнагаларыңарга эмнеге бересиңер? Мен айтпадым беле бербегиле деп. Менин эмнеге бересиңер? Алардын багасы жок деп берип коюшкан. Менин эки канатым, бир канатым жок болуп калбадыбы? Мен эмне бересиңер? Канча жашында беришкен? Кичинекей мен азыр айтам. Мен 3 жашта, 4 жашымда кичинекей чагында берип коюшкан, кичинекей чагында. 3 жаш кезиңизди элестетиңиз, колуңуздан алып койгондой эле элестетиңиз, алдырып койгондой. Диниңизди берип аткандары моментке барыңыз.
Ошол моментте сиз атаңызды күнөөлөп атасыз, атаңыз берип койду, сиз күнөөлөп атасызбы? Эмне үчүн сиз токтотуп калган жоксуз деп? Allah Ошолорду айтыңыз жана. Айттыңызбы Allah. апа? Апа. Apa, şimdi ben elimde bir tane var. Uncuk baygana biraz yerden uncuk baygana. Elimde bir tane var içinden. Aldı gel benim elim bolcuda. Elim içine elimde bir tane var. Hatta elim içinde şimdi başta ucuz ekler. Elim için biraz diyor. Elim için hocam çeşim ki başı yersiz apa. Эмне үчүн токтотуп калган жоксуз? Эмне үчүн токтотуп калган жоксуз? Çıkmayın. Niçin doktorda kalgan yoktu? Niçin mamam bana öyle makul bul öylesin? Abba. Эми терең дем алыңыз дагы. Демиңизди чыгарып туруп, апаңыз болуңуз. Сиз азыр апаңызсыз, сиздин алдыңызда кызыңыз бар. Эмне үчүн менин инимди берип салдыңар? Ал менин бир тууган иним болчу деп. Менин бир тууган инимди сиздер берип салдыңар. Ну, вы как предатели, вы предали своего ребенка. Да? Вы до сих пор спасаете своего брата. Иниңизге спасатель болуп жүрөсүз да до сих пор. Апаңыз эмне деп атат? Men dile bergim kelgen emes kızım. Men dile bergim kelgen emes. Sözümdün oğlumdun. Men dile bergim kelgen emes. Aldayım. Апаңыз азыр эмне каалап жатат? Bu can benim bincimin dilerim gelemez. Против себя алчанесин kızım. Ким бердирген? Атаңызбы? Ким бердирген? Çoğ enem, çoğ enem. Чоң энеңиз болсо анда, чоң энеңиз болуңуз анда. Чоң энеңиз элестетиңиз, дагы чоң энеңиз болуңуз. Yaptım. Ay şimdi belki oğluma bergizgenim. Oşa oğlum balalı bolgu alat dep gözüm jetkenden berdim. Senin dağı köp inlerin bolot dep işenip tege oğlum balasız kalabı dep gelinim hökö yaşap ketsin diye bergizdim. Al dağı benim balam da. Al da benim balam da. Al da benim karnım da. Неберем, иниңиздин аты ким?
Азыр чоң элеңиз, энеңди кайра өзүңүздүн апаңызга бердирип атканын элестетиңиз. Кичинекейине, кичинекей чагын. Ушул берип аткан убакта кайра обратно берип атканын бияка мээге программа киргизишибиз керек да. Менин неберемди өзүнүн ата энесине белгилүү балдарымды бердириңиз. Менин неберем Талан. Өзүнүн ата энесине бердиргиздим кайра. Алыла балаңарды. Өзүңөр баккыла. Өзүңөр ул болуп, өзүңөргө буйрсун. Жок, милдет кылып бербеңиз, просто неме кылып бериңиз. Берки абаңыз балалык чакалуу болгонбу? Болгон жок. Болгон жокпу? Болгон жок. Неме деп айттыңыз? Балдарым. Ар кимдин баласы өзүнө буйрсун. Ар кимдин ата энеси өзүнө буйрсун. Ар кимдин баласы өзүнө буйрсун. Ар кимдин ата энеси өзүнө буйрсун. Мен убагымда адашкан экенмин. Мен убагында адашкан экенмин. Мен өкүнөм. Талант дедиңиз, Аябай өкүнөм. Берем, өзүңдүн ата энеңе бара кой. Бара кой жаным. Бара кой өзүңдүн ата энеңе. Багана элестетиңиз. Азыр сиздин апаңыз болуңуз. Сиз талып, эмизип, чоңойтуп атканыңызды сезиңиз. Сиздин жаныңызда кызыңыз чогуу иниси менен ойноп, иниси менен чогуу чоңойгонун көрүңүз. Канча жашында берген, канча айында берген, же төрөлгөндө эле беришкен? 1 жашка чыга элек да, ушул кичинекей отурууга. Андан кийин төрөлдүбү энеңиз? Ооба. Ал энеңиздин жашоосу кандай азыр? Ошо жашоосу болбой калбадыбы жакшы. Ошону ата энемди өмүр бою күнөөлөдүм менчи. Эмнеге бересиз депчи. Хорошо, давайте. Элестетиңиз азыр. Менден кийин дагы 8 эркек, анан бирөөсү чачап калып, бир иним бар болчу. Хорошо. Кайра өзүңүз болуңуз. Сиз азыр энеңиз менен чогуу чоңоюп жатканыңызды, таңоюп, апаңыз эмизип, чөрмөлөп, ушул моменттерди бүт проживать этип, энеңиз менен чогуу чоңоюңуз. Сиз кичинекей кыз 2-3 жаш болуңуз, ошондо? 3-3дөн өтүп калсам. Чогуу чоңоюп кете бериңиз. 3 жаш, сиз 5 жаш, энеңиз андан дагы сиз менен чогуу чоңоюп, оюнчуктарыңызды берип, бөлүшүп, сүйүп, ушундай аткандарыңызды, апаңызга ыраазы болуп атканыңызды, беребиз деп кайра обратно алып алгандарын, апаңыз чечим кабыл алганын, сизге тиешелүү энеңизди сиздин колуңузга бергенин бүт баарын иштеңиз. Элестетиңиз жана сиз апаңызды күнөөлөбөй калганыңызды элестетиңиз. Сизде апаңызга болгон күнөөлүү сезим калып калгандагы, ошол сезим менин колумдагы нерсени алып башка бирөөгө берип койдум деген күнөөлүү сезим калып калгандагы, ошону сиздин жолдошуңуз, сиздин кайненеңиз көрсөтө берген ошону. Көрдүңүзбү?
кайненеңиз бул жерде сиздин апаңыздын ордунда болгон, сиздин күйөөңүз иниңиздин ордунда болгон, сиз колуңуздагы оюнчугуңузду алдырып, иниңизди алдырып башка бирөөгө берип салгандай эле. Повторяется, сценарий повторяется. А түпкү биринчи сценарий именно ошол ситуациядан башталат. Бул жерде сиз күйөөңүздү күнөөлөп эмес, именно ошол бала чактан келген программа, бул жөнүндө айтканда сиздин күйөөңүз ошол программаны сизге көрсөтүп, сенде ушундай программа бар, сенде апаңды күнөөлөгөн программа бар экен, сен ошону кара, өзүңдө ошол программа бар, ошону чыгар, ошону иштет деп, иште жок кыл деп, именно ошол ситуацияны ар бир биздин жашообузга келген адам, бул биздин мугалимибиз, бизди үйрөтүүчү, наш учитель, биздин мугалим, ар бир биздин жашообузга келген адам, бул бизге сабак берген адамдар. Сиздин жаш жолдошуңуз дагы сизге ошондой сабакты көрсөткөн да, сиз аны байкаган эмессиз, кайра күйөөңүздү күнөөлөгөнүз, сабак ала алган эмессиз, себеби сизде эмне билим болгон эмес андай, туурабы? Түшүнгөн эмессиз. И ошол эле программаны сиз кайра кызыңызга бергенсиз дагы, ошол эле сиздеги программаны, сценарийди эми кызыңыз кайталап баштады. Түшүндүңүзбү? Ооба. Эми иниңиз менен чоңоюп, бойго жетип, бактылуу болуп, эми апаңызга ыраазычылык айтыңыз. Апа, мен сизге ыраазымын. Мен сизге ыраазымын. Иним, Ыраазымын, апа. иниңе кайтарганыңызга ыраазымын. Өз колума кайтарганыңызга ыраазымын. Мен инимди ушунчалык жакшы көрөм. Мен инимди ушунчалык жакшы көрөм. Апа, мен сизге ыраазымын. Мен сизге ыраазымын. Көрсө менин жолдошум эмес. Көрсө менин жолдошум эмес. Кептин баары менде экен. Кептин баары менде экен. Апа, мен сизге ыраазымын деп апаңызга ийилип ыраазычылык айтыңыз. Апа, мен сизге ыраазымын. Ушул убакта сиздин алдыңызда жолдошуңуз пайда болгонун көрүңүз. Эми жолдошуңузга ыраазычылык айтыңыз. Жолдошум мендеги программаны көрсөткөнүңө мен сага ыраазымын. Мен убагында баарын түшүнүп кабыл албаптырмын. Түшүнбөптүрмүн такыр. Мен өкүнөм, сени күнөөлөгөнүмө өкүнөм. Мен сени күнөөлөгөнүмө өкүнөм, аябай өкүнөм. Мен аны өзүмдөн эмес, сенден эмес, сенден издеп, аны кызыма берип коюптурмун. Ошол программаны кызыма берип койгонума өкүнөм. Мен ал программаны өзүмдөн эмес, сенден издеп, сени Сени күнөөлөп, ошол программаны кызыма берип коюптурмун. Өкүнөм, кызыма бергениме өкүнөм. Кызыма берип койгонума өкүнөм. Эми кызыңыздын фигурасын көрүңүз. Көрдүм. Айтыңыз, кызым, сендеги предательство деген программа, предательствону кантип кыргызчага отошот? Саткын деген да бир аз грубыйраак болуп калат бизде. Чыккынчылык да, кызым. Себепсиз Ооба. предатель, саткын эле деп коелу, чыккынчы деп эле. Кызым, сендеги саткынчылык деген программаны мен өзүмө алдым. Ал менин программам экен. Кызым, сендеги саткынчылык мен берип койгон программаны мен өзүмө алдым. Ал менин программам экен. Сендеги күнөөлүү сезимдер ал меники экен. Сенин жолдошуң күнөөлүү эмес, ал менин программам болгону, менин программам иштептир. Сенин жолдошуң күнөөлүү эмес, ал менин программам иштептир. Мен өзүмө кайтарып алдым.
кайтарып алдым. Өзүмө кайтарып алдым. Кызыңыздан алыңыз. Жолдошуңуздан дагы алыңыз. Жолдошуңузду күнөөлөгөн, жолдошуңуз башкага кетип калды деген, күнөөлөгөн, алдап кеттиң, колуңуздагы алдап кеткен программалардын бүт баарын алып, терең дем алып, демиңизди чыгарып, эми апаңызга кайтарып бериңиз. Апа, кайсы бир убакта мен сизден адашып алган программаны Апа, кайсы бир убакта мен мен сизден сизден адашып калган программаны, адашып алган программаны адашып алган программаны өзүңүзгө кайтарып бердим. өзүңүзгө кайтарып бердим. Мгм. Ыраазычылык менен, апа, сизге кайтарып бердим. Эми сезиңиз, жолдошуңузда күнөөлүү сезим жок калганын, саткынчылык программа жок экенин, ал болгону сиздин жашооңузга сиздин жолдошуңуз болуп гана келгенин, таза экенин элестетиңиз. Кызыңыздын таза экенин, бүт баарынан алганыңызды жолдошуңузга бергениңизди прям чувствовать этиңиз. Намного легче болуп калды. Мгм. Ой, Кудай, намного легче болуп калды мага. Мгм. Ой, Апа, мен сизге ыраазымын. апа, мен сизге ыраазымын. Сиз дагы өзүңүздөгү жаратканымдан келген буйрукту аткарыптырсыз. Жаратканымдан келген буйрукту аткарыпсыз. Мен дагы өзүмдөгү жаратканымдан буйруган жолумду басып өтүптүрмүн. Жаратканымдан буйруган жолумду басып өтүптүрмүн. Мен ушул убакка чейин жолдошумду күнөөлөп, кайненемди күнөөлөп, ошол эле учурда өзүмдү кыйнап, балдарымды кыйнап жашай бериптирмин. Апа, мен сизге ыраазымын. Мен мындан ары эч нерсеге карабастан, сиздин берген энелик сүйүүңүздү кабыл алып, төрөлгөндөн баштап берген энелик сүйүүңүздү кабыл алып, өзүмдүн бактылуу жашоом менен жашайм. Мен сизге ыраазымын, апа. Апа, мен сизди кое бердим. Апаңызда ыраазычылыгын айтып, бара кой кызым, өзүңдүн жашооңо бара кой деп, сиздин аркаңызда, сол жагыңызда турганын сезиңиз. Сиз бурулуп, алды жагыңызды карап, өзүңүздүн бактылуу, өзүңүзгө тиешелүү жашооңуз менен жашап, жана сиздин жашооңуз, бактылуу жашооңузду балдарыңызга, неберелериңизге берип атканыңызды сезиңиз. Кантиңиз? Аркаман жөнүнө мощный энергия келип атат. Дагы жактарым, арка жактарым бүт сезип атат да. Жеңилдедиңизби? Күнөөлүү сезим жоголдубу? Эми жолдошуңузду караңыз. Кандай сезим пайда болду жолдошуңузга? Мен күлүп карап атам. Жолдошуңузга сиз жолдошуңуз болгону эле сиздеги бул жакта жаткан болду көрсөткөн, и всё. Он не виноват. Он не потому, что оштук виноват. Он потому, что пришел в вашу жизнь. Hadi güne
Түсіндіңіз бе? Ооба. Түсіндіңіз бе же? Рахмат.